Адистер жылуулук сезону башталгандан тартып Бишкекти түтүн каптап, абадагы зыяндуу заттардын көлөмүнүн саны нормадан ашып кеткендигин белгилешүүдө. Ал эми Бишкектин тургундары кирдеген абадан тем алып жаткандыгын сезеби? Өздөрүнөн сурап көрөлү. Бишкектеги түтүн негизи эле байкатасызбы? Мен жаңы эле келдим, поэтому анча байкабай атам. Все равно как-то чуть-чуть кичине бар. Байкалат, конечно. Байкалат. Азыркы учурга караганда башкача болчу, таза болчу да бир аз. Азыр кыйын, дем алыш кыйын болуп атат. Анын үстүнө да оорулар да көп чыгып атат дегенде. Баарыбыз эле ооруп атабыз. Дем алыш кыйын. Негизи мен бул жерде турбайм, мен Ак Ордо жакта турам. Ал жакта кичине аба тазараак, ал жактан шаарга чыксаң мындай башкача дем аласың. Анан эме көкүрөктөрүм кысыла баштайт, ошондо байкалат. Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин адистери түтүндүн айрыкча жаш балдарга жана жашы улгайган, ошондой эле өнөкөт оорулары барларга коркунуч алып келерин айтышты. Мындан сырткары түтүндөн сактануунун жолдорун белгилешти. Вот таким, у кого хронические заболевания, лучше быть дома, не выходить на улицу поменьше, то есть реже выходить, особенно в часы пик, когда транспорта много, когда топятся печи очень сильно, и в это время лучше воздержаться и быть дома. Бишкекти түтүн быйыл эле каптап жаткан жери жок. Ар жылы кыш мезгилинде ыш каптабашы үчүн тиешелүү тарап эмнеге кам көрбөйт деген суроо жаралат. Кымбат болуп аткандыгына байланыштуу көпчүлүгү көмүр жагып, ошондуктан күз-кыш мезгилинде кескин түрдө ошо абанын булгануусу көбөйүп кетип атат да. Бул боюнча биз жыл бою түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз, жыл бою текшерүү иштери жүргүзүлөт. Бул боюнча кышында эле ушу биз эстеп калабыз, ушу смогту деген бул бизде андай жок. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова ыш көйгөйүн чечүү үчүн Бириккен Улуттар уюмунан 6 миллиард 700 миллион доллар гранттык жардам сурады. На получение грантовой помощи на 6 миллиардов 700 миллионов долларов. Обычно, когда такие заявки подаются, вот путь в Зеленый климатический фонд, там составляет рассмотрение проекта, составляет 3 года. Мы постараемся решить это короче. Мындай жагдайга социалдык тармактын колдонуучулары жада калса түтүн үчүн башка жактан каражат алуу туура эместигин сынга алып, аны жоюуга аракеттене турган өкмөт барбы деген пикирлерин жазышууда. Мындай сын пикирге министрлер кабинетинен да, президенттин аппаратынан да маалымат ала алган жокпуз. Бул тууралуу тиешелүү министрликке кайрылсаңар туура болот деп өздөрүнүн жоопкерчиликти алыстатып коюшту. Буга чейин Каржы министрлиги түтүндү кетирүүгө акча бөлдү беле. Учурда өзүбүздө каражат жокпу деген суроого бул министрлик бир күн кечке жооп тапкан жок. Жыйынтыктап алганда бул маселени чечүүдө бир гана өкмөт эмес, түтүнсүз жашагысы келген ар бир жаран жоопкерчиликтүү экендигин эске алуу зарыл.